Ассаламу алейкум, Турат мырза, саламатсызбы? Сиз эң биринчи сиз кирдиңиз. Азыр болсо сиз бизге запрос жөнөтсөңүз, кошулуу жөнөтсөңүз, биз сизди кошсок, анан тез эфирди дароо эле баштай бере тапшырабыз. Урматтуу биздин тез эфирге келген коноктор, бүгүн бизде Flutter багыты боюнча адис Турат Албаев менен маек болот. Ушул башта айткандай Flutter боюнча кеп кылабыз. Flutter деген эмне, эмне иштерди жасайт, кантип иштейт, каяктан иштейт, жана башка. Силерде суроолоруңар даярдап тургула. Азырынча биз кошуп атабыз. Башталды. Саламатсызбы? Турат мырза, кош келдиңиз. Саламатсызбы, кош болдук. Рахмат. Биздин эфирге кош келдиңиз. Бир жолу биз болсо бүгүн SonarCamp аккаунту менен биргеликте Турат Албаев агайыбыз менен Flutter багытында сөз кылабыз. Негизи эле жалпы IT темасында дагы тийиштүү. Ошол эле учурда Flutter IT-нин ичинде ушул мобилдик иштеп чыгуу, же болбосо мобильная разработка деп орусча айтылып жүрөт. Ушул багыттагы эң белгилүү болуп бара жаткан Flutter жөнүндө сөз кылабыз. Силер дагы суроолоруңарды, силерди кызыктырган, жол издеп жүргөн суроолоруңар болсо, даярдап тургула. Бүгүн эфирибиз абдан да узун да болбойт, абдан кыска да болбойт. Менин оюмча жеткиликтүү деңгээлде негизги маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан силер суроолоруңуздарды дагы алдын ала даярдап турсаңыздар, биз дагы жетишип калганга аракет кылабыз. Турат мырза, эгер мүмкүн болсо, сиз өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз, анан биз эфирди баштасак жакшы болот. Ассаламу алейкум, Айзбек мырза жана SonarCamp абдан жакшы бир иштерди кылып жатасыздар. Инстаграмдан көрүп бизди аябай кубанып атабыз. Менин аты жөнүм Турат Албаев. Негизи биринчи кесибим кыргыз тилчи мугалим. 11 жылдык мугалимдик тажрыйбадан кийин ошол 2020-жылдагы элдин баардыгына балким жаман деп сезилген, жаман болду деп айтып жүрүшкөн COVID-19 илдетинен кийин, ошол карантинден кийин биз IT тармагына өткөнбүз. Ошол карантинде кыргыз тилди таштап, толугу менен ошо башкұртубуз менен кирип, ошол IT жаатын окуп, анан ошол IT жаатына кирип калганбыз. Анан бүгүн ошо Flutter, мобилдик тиркемелерди жасоо, иштеп чыгуу ошолор тууралуу сүйлөшөбүз. Бирок ага чейин айта кете турган нерсе, мен биринчи веб разработкадан баштагам, веб иштеп чыгуудан. Чынын айтыш керек, ал жакта ийгиликтүү боло алган эмесмин, мындай өзүмдү жакшы көрсөтүп, мыкты веб сайттарды иштеп чыга алган эмесмин. Андан кийин ошол Flutter тармагына өткөн болчумун. Бирок баягы чын көңүлдөн ушул IT тармагына өтөм деген бир каалоо болгон үчүн биринчиси ийгиликтүү болбой калганда ошол жерден таштап салбай, дагы да мындай белди бекем бууп, чымырканып кирип, анан Flutter иштеп чыгуучу болуп, бул жаатты мындай ийгиликтүү окуп бүтүрдүм десем болот. Эми бүтүрдүм деп айтыш да бир аз кыйын, себеби бүткөн жок, дагы деле уланып атат. Себеби биз азыр мындай айтканда junior эле разработчик боло алдык да. Эми гана башталгыч разработчиктер. Анан мунун ичинде өтө көптөгөн тармактары бар, дагы үйрөнө турган нерселери бар, дагы өзүбүздү өстүрүш керек дегендей. Ошол. Сөзүңүзгө аралашып, чоң рахмат. Сиз менен таанышканыбызга дагы бир жолу, биз таанышканыбызга дегенде биздин көрөрмандар менен сиз менен биргеликте таанышканыбызга кубанычтабыз. Сизди мурдатан таанып билебиз, албетте, бирок ошентсе дагы сиздин өзүңүздөн ушул угармандар менен чогуу сиз жөнүндө маалымат бөлүшкөнүңүз бул керектүү болчу. Чоң рахмат дагы бир жолу. Эми тамашалап сурай кетейин, кыргыз тилин таштап салдым дедиңиз, кыргызча сүйлөп атасыздар негизи.
ооба, ушул мен атайын айттым ошонучу. Себеп дегенде көп менин эски тааныштарым дагы ушундай баягы терс көз караштар дагы болдучу мында. Эмне үчүн кыргыз тилди мындай бир улуу кесипти, анын үстүнө мугалимдик бир улуу кесип да, ооба. пайгамбарлар кесиби деп коет. Анан ошол эле учурда деги эле мындай башкаларга билим берүү, агартуу деген бул деги эле илгертен бери эле мындай ыйык саналган кесиптердин бири. Анан айрыкча ал кыргыз тилчи мугалим болсо, бул дагы мындай ыйык болуп калат экен. Өзүбүздүн тилибизди окута турган мугалим ошол тармакта таштап салып туруп анан айтиге өтүп кеткендей бир сезим жаратат да. Бирок чындай келгенде андай эмес. Азыр баарыбыз жакшы билгендей, мисалы IT эле тармагында эмес, деги эле мындай интернетте кайсы тармакта болбосун, медицинада болсун, мындай курулушта болсун, инженерияда болсун, кыргызча маалыматтарды табуу мүмкүнчүлүгү бул өтө аз. Мындай почти жок, таппайсың. Биз болсо ошол кыргыз тилчилик адистигибизди таштап салып, такыр башкортубуз менен бул жака кирген жокпуз десек туура болот. Анткени ошол IT жаатында кыргыз тилди өнүктүрүүгө, кыргыз тилдин деңгээлин заманбап бир деңгээлге алып чыгуу үчүн бул тармакка кирдим десем дагы туура болот да. Ансыз деле мен бул үчүн мындай абдан көп жылдардан бери эле күйүп келем. Мисалы Google Translate'те ошол кыргыз тилин Google Translate'ке киргизүү үчүн көп жылдардан эмгек сарптагам, ал жерден алган сертификаттарым бар дегендей. Эми болсо мына бүгүн күн келип ошол Google'га баягы биздин Google котормого кыргыз тилин киргизген кишилердин бири сиз туурабы? Эми ал жерде мындай аз эле адам эмес, миңдеген адамдар эмгек кылган, чындыкты айтыш керек. Ошол эле учурда буга кээ бир учурда айрым биздин эле мындай кесиптештерди, досторду тамашалап калам. Google сага караганда патриот кыргыз тилине депчи. Анткени бул ошол Google компаниясынын дагы мындай салымы өтө чоң десем жаңылышкан болбойм. Анткени алар ошол баягы искусственный интеллекттерди иштеп чыгып, биз кыргызча ар мындай баягы WhatsApp'та болсун, интернеттеги сайттарда болсун, ар кандай платформаларда биз кыргызча жазганыбызда ошол биздин жазган сүйлөмдөрүбүздү анализ кылып, Google Translate, Google котормочу кыргыз тилин дагы да байытып атат да. Ал ошол ушундай туура сүйлөм түзүлөт экен деп, мындай туура сүйлөмдү түзгөнгө бул Google компаниясы да абдан чоң салымды кошуп жатат. Мисалы, мындан 1-2 жыл мурда эле Google котормочуда көлөмдүү тексттерди кыргызча которуу бул почти мүмкүн эмес болчу. Бүгүн болсо кадимкидей эле, мисалы, каалаган бир сайтты алып туруп, үстүнөн кыргызчага котор деп туруп, сайтты толугу менен кыргызча көрүп алса болот да. Өтө сонун. Негизи темадан бир аз сырткары болсо дагы абдан кызыктуу тема болду деп айтсам жаңылышпайм. Менин оюмча сиз менен кыргыз тили жана IT техника дейбизби, IT дейбизби билбейм. Өзүнчө бир эфир кылат окшойбуз. Мен буну эсиме алып коеюн. Кызыктуу болчудай. Бул жагы балким Google менен дагы киргендей бул нерсени ачып беребиз. Азыр болсо мен дагы өзүм жөнүндө кыскача айта кетейин көрөрмандарга. Урматтуу биздин коноктор, менин аты жөнүм Атамкулов Аязбек, мен Сценарий компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн биримин. Учурда жетекчилик кызматын мен аркалап жатам. Бүгүн болсо бизде конокто дагы бир жолу кайталап кетели, жаңы келгендер үчүн Турат Албаев, мобилдик тиркеме иштеп чыгуучу, же болбосо мобильный разработчик, Flutter базасында иштейт. Бүгүн болсо биз Flutter боюнча сөз кылабыз. Анда чү дегенде эле мен Flutter сөзү жөнүндө баштайлы. Flutter дегенде эмне? Бул адамдар Flutter дегенде эмнени түшүнүш керек? Негизи Flutter деген сөз өзү англисче сөз.
так котормосун бир Google'дан карап коюш керек. Канат кагуу эле ушул сыяктуу бир мааниге келет. Эми бул азыр бул сөз маселе эмес. Муну каалаган учурда карап болот. Негизги маселе Flutter өзү негизи программалоо тилдери, IT'нин ичинде программалоо тилдери абдан көп. Мисалы, мобилдик тиркемелерди жасоо үчүн деле көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, бир эле Flutter эмес. Ошол Google компаниясы ошол мобилдик тиркеме жасоону дагы жеңилдетүү максатында Dart деген программалоо тили аркылуу Flutter деген фреймворк жасап чыккан. Flutter өзү 2018-жылы жылы чыккан, өтө жаңы, бирок ошол өтө жаңы болгондугуна карабай, эми мен мунун себептеринин бир катары ошол Google компаниясы иштеп чыккан үчүн дагы деп ойлойм. Өтө мындай тездик менен жайылууда дүйнөгө. Кросс-платформный деп коет. Негизи мобилдик тиркемелерге приложенияларды, тиркемелерди жасоонун өзүнүн эне тилдери бар. Бул бүгүнкү күндө iPhone'дорго деп эле айта алайм, iOS системасы үчүн iPhone'дорго Swift тили аркылуу тиркемелер жасалат. Мисалы, көбүнчө бул ошол Америкада, Европада, өнүккөн өлкөлөрдө басымдуу элдер iPhone колдонгондугу үчүн ал жактарда көбүнчө Swift бул актуалдуу. Ошону көбүрөөк колдонушат. Орто Азияда биз сыяктуу бир аз технологиядан кичине арттан өнүгүп келаткан өлкөлөрдө Android телефондор көбүрөөк колдонулган үчүн Android'терге жасала турган программалоо тили бул Kotlin. Ага чейин мисалы Java'да жасалып келген, көпчүлүк эми айрыкча баягы чоң мындай дүйнөгө белгилүү чоң оюндар, ошол сыяктуу тиркемелер дагы деле мисалы Java'да, C++да жасалышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол iPhone'го дагы, Android'ге дагы бир код менен тиркеме жасап чыгуу үчүн мындай ишти жеңилдетүү максатында, анан да айрыкча мындай баардыгын прям нолдон жазып, ар бир нерсени өзүң түзбөй, даяр нерселер менен, мындай даяр бир шаблондор менен, даяр блоктор менен тиркемени курап чыгуу үчүн Google ошол Flutter'ди иштеп чыккан. Flutter бүгүнкү күндө ошол мындай дүйнөдө абдан кенен жайылып баратат. Кыргызстанда бир ок менен эки коен атуу деген экен да. Бир код менен Android жана iOS системалар үчүн тиркеме иштеп чыгаруучу платформа болуп эсептелип атат. Эми сиз сөзүңүздүн ортосунда арасында framework деген сөздү колдондуңуз да. Framework. Эми көрөрмандардын арасында бул эмне деген суроо жаралышы мүмкүн. Framework деген эмне? Framework жөнөкөй тил менен кандай айтсак болот? Бул бир топтом китепкана сыяктуу түшүнсөк жакшы болот окшойт. Ошол баягы IT дүйнөсүндө ошол эми негизи библиотека деген дагы бар, ал өзүнчө маселе, бирок ошол библиотека сыяктуу бул ошол коддордун жасалып баягы бир жерге топтолгон базасы ошол фреймворк. Анан бул деле бүгүнкү күндө айтып атышат мындай фреймворк деңгээлинен дагы өйдө өтүп кетип баратат Flutter дегендей. Эми ал жактарын мындай деталдуу билбейм мен деле. Бирок чындыкты айтыш керек, Flutter мындай күндөн күнгө өнүгүүнүн үстүндө. Мисалы, акыркы бир айдын ичинде эле жок дегенде 3 жолу мындай апгрейд деп коет эмеспи, баягы жаңылуу болду. Анан ушул нерселерди көргөн сайын мен дагы абдан көп айтам, өзүмдүн көрүүчүлөрүмө, окурмандарыма дайыма айтып келем. Эгер ушундай Google сыяктуу бир чоң компания ушинтип күнүгө өнүгүүнүн үстүндө болуп атса, баягы кээде бизде Кыргызда мындай сөздөр бар го, бай адамдарды көргөндө эми эмне жетпейт ушуга дейбиз го, бай адамдар тытынып атсачы.
иштеп атса, аракет кылып атса. ооба. Эми ошондой көз караш менен алып караганда Google дүйнөдөгү эң бай адам да. Анан ошол дагы эле тытынып атса, дагы эле өсөйүн деп атса, ага эмне жетпейт. Демек, адам дайыма өсүүгө муктаж экен да. Анан ошондой бир чоң компания өсүп аткандан кийин биз токтоп турганга акылыбыз жок. Ооба. Өтө таамай айтылган сөз болду. Өтө таамай айтылган сөз болду. Негизи эле бул сөз менин оюмча айтишниктерге гана тиешелүү эмес, IT технологиясына гана тиешелүү эмес, бардык тармакка жана бардык адамдарга тиешелүү бир бүгүнкү күндүн өтө зарыл болгон сөз болду десем адашпайм. Анан дагы бир нерсени ортодо терминдер болуп кетти, бир аз кызыктуу болсун деп айта кетейин. Биз негизи санарип көчмөн бол, digital nomad бол деп ушундай уран менен жүрөбүз, эркин бол деп атабыз. Муну бүгүн ошол сөзүбүздү далилдеп сиз да калпак кийип келиптирсиз, мен да калпак кийип келиптирмин. Негизи санарип көчмөндөр деген сөз бүгүнкү күндө популярдуу болуп баратат. Мурда биз көчмөн болгонбуз. Биздин калпактагы улуттук кийимдерибиздин баарысы көчмөндүктүн белгиси. Бирок биз буга чейин Кыргызстандын гана аймагында көчүп жашаганбыз да. Азыр эми эгер биз санариптик технологияларды, диджитал дүйнөнү өздөштүргөн болсок, анда интернет бар жерде ноутбугубузду көтөрүп алып, дүйнөнү кыдырып, көчүп жүрө берсек болот деп сиз аркаңызга картаны да илип алыптырсыз. Мындай өтө сонун бүгүн айкалышып турат да, баарысычы. Ошон үчүн урматтуу достор, эркин болгула жана санарип көчмөн болгула. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Эгер уруксат берсеңиз, Турат мырза, мен сизге кийинки суроону берейин. Flutter үйрөнүүдөгү, эми Flutter жөнүндө бир аз маалымат бердиңиз. Flutter'ды үйрөнүүдө кандай кыйынчылыктар бар же кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчи кыйынчылыктар жөнүндө, андан кийин Flutter'ды үйрөнүүдөгү мүмкүнчүлүктөр жана жеңилдиктер жөнүндө айтсаңыз. Негизи эле үйрөнүү өзү оңой нерсе эмес. Бул Flutter эле эмес. Любой эле нерсени анан буга мен мисалы чынында өзүм абдан мындай өжөрмүн, бир нерсени үйрөнөм десем аягына чыкпай тура албайм. Бирок мен муну өзүмдүн жеке артыкчылыгым, өзүмдүн сапатым деп баалабайм. Бул биздин ошол элибиздин өжөрлүгүнөн келген бир сапат болсо керек. Себеби кыргыз эли абдан өжөрүп, муну абдан көп көрөбүз. Мисалы, деги эле мисалы Орусияда иштеп жүргөн мигранттарыбыз деле ошондой өжөрлүк менен ал жерде бир нерселерди үйрөнүп алганы, мындай көбүнчө керек болсо көп нерсени мындай окубай да үйрөнүп алгандай бир өжөрлүк жайыбыз бар да. Анан оңой болбогондугу үчүн кичине өжөрлүк кылса сөзсүз үйрөнө алат. Оңой эмес. Кыйын эле болот. Бирок кыйын экен деп таштап койбош керек. Себеби оңой эч нерсе жок да. Анан буга дагы дайыма мындай кичинекей балдарды мен өзүмө дайыма мисал алам. Алар жөн эле мындай басууну үйрөнүү үчүн канча жолу жыгылат. Бирок ошо жыгылып ыйлаган күндөрү болот. Ошол жыгылып кайра күлүп туруп кеткен күнү болот. Бирок эмне болгон күндө дагы кичинекей балдар басууну токтотуп койбойт да. Жок, бул кыйын экен, мен баспай эле коеюн дебейт да. Ошон үчүн үйрөнүүдө ошол кичинекей бала сыяктуу жыгылганын, кыйналганын унутуп коюп, болгону басууга аракет жасаш керек. Болгону ошол. Түшүнүктүү. Канчалык аракет кылсаң, түшүнүктүү, чоң рахмат. Негизи сиздин Flutter'га келип калган себебиңиз бул веб разработкадан өтө ийгилик жаратты албастан анан ушул жактан өзүңүздү тапкандыгыңыз болду да. Бүгүнкү күндө Flutter'ды үйрөнүү канчалык актуалдуу? Эмне үчүн Flutter'ды үйрөнүш керек? Азыр биринчи сурооңуздун жанагы мүмкүнчүлүктөрүн мындай Flutter'ды кыйынчылыктары бар, анан артыкчылыктары бар. Ошону дагы баса белгилеп айта кетейин. Эгерде Flutter'ды үйрөнүүдөгү абдан бир жеңил жайы бар экен, бул англисче сөздөрдү жатташ керек экен. Себеби Flutter'деги терминдердин баардыгы, терминологиясы, Flutter'деги иштердин баардыгы
бул англисче бир мындай базовый деңгээлдеги англисче сөздөрдүн үстүндө курулган да. Мындай өтө жогорку да деңгээл эмес. Мисалы, англис тилинде укмуш бир деңгээлде сүйлөштүн да кажети жок да. Орто бир деңгээлдеги сөздөрдү жаттаса, жакшы ийгилик болот деп ишене алам да. Бул артыкчылыгы ушунда. Анан эмки кийинки сурооңузга келе турган болсок, бир кайталап коюңузчу сурооңузду. Кийинки суроом эмне үчүн Flutter'ды үйрөнүш керек? Бул актуалдуу канчалык? Эмне үчүн актуалдуу, эмне үчүн үйрөнүш керек? Канчалык актуалдуу да? Негизи эле бул жерде бир маселе бар. Мындай, биз Flutter'ды таңуулагандай болбойлу. Биздин максат, азыр сиз да айтып өткөндөй, ошол көчмөн, заманбап, санарип көчмөндөрдү тартуу болуп аткан үчүн бул жерде кааласа веб разработканы үйрөнүшсүн, кааласа JavaScript'ти үйрөнүшсүн, кааласа Python'ду үйрөнүшсүн. Мындай кыскасы бир программалоо тилин үйрөнүп, программист болсун, мындай эркин жашасын дегим келет да. Бул жалпылай айтканда. Эми Flutter'га келгенде анын артыкчылыгы, эми мен чынын айтканда мындай веб разработкадан ийгиликтүү боло албай калып, анан Flutter жеңил болгон үчүн өткөнүм жок. Чындаганда мындай өтө деле Flutter жеңил эмес. Веб разработкада эле болот. Просто баягы бир тарабынан ийгиликти жарата албай калгандыгы үчүн сөзсүз ушул жаатка киришим керек деп, ушул мага кабылып калды. Мисалы, болбосо Python'ду окуп көрөйүн деген оюм болуп аткан болчу да. Flutter'ды киргенден кийин, мен муну үйрөнүп баштагандан кийин, өлкөбүздөгү Flutter'га болгон талапты көргөндөн кийин, дүйнөдөгү талапты көргөндөн кийин, булар боюнча да абдан макалаларды көп жазгам. Мен Instagram баракчамда, Telegram'да булар боюнча маалыматтар, макалалар турат. Бүгүнкү күндө сиз жана айтып калдыңыз, баягы бир ок менен эки коен атуу деген, бул кыргызда абдан маанилүү нерсе. Анан мисалы, балким дүйнөлүк чоң компаниялар iOS үчүн, iPhone үчүн, Android үчүн өзүнчө программисттерди жалдап иштетиши мүмкүн. Америкада, балким Европада дегендей. Бирок биздин Кыргызстанда мисалы эң кыйын деген компанияларыбыз деле, айрыкча ошол эң бай банктар деле бүгүнкү күндө ошол эки тиркемени бир программистке жасатуунун аракетин көрүп атышат. Мисалы, М-банк, Кыргызстан банк, алардын HR менеджери менен дагы түз байланышыбыз бар. Ал дагы бизден Flutterчилерди сурап келет бүгүнгө чейин. Биз дагы мүмкүн болушунча бергенге аракет кылып атабыз, бирок ылайыктуу адисибиз болбой атат. Элкарт бул Flutterга өттү, М-банк Flutterга өттү. Мегаком тиркемелерин качан эле Flutterга өткөрүп койгон, алар мындай туруктуу бир өнүгүүгө өтүп атат. Демирбанктын ошол Flutterга өтүп аткандыгы тууралуу маалыматыбыз бар, бирок алар ошол өздөрүндөгү программисттерге жасатып атат экен. Азыр мындай сырттан программист издебей эле экен. Кыскасы ушундай, мындай бүгүнкү күндө ошол өлкөбүздөгү талаптардан улам Flutter маанилүү деп ойлойм. Анан экинчи жагынан Flutter'дин аркасында Google сыяктуу бир чоң компания тургандыгы. Улантырыңыз. Ошолордон улам мен ошол Flutter'ды маанилүү деп ойлойм. Ошон үчүн мындай Flutter'га өтсө жакшы болот. Анан жана айтканымдай дагы эми үйрөнүүдө айрыкча кичине англис тилин билген болсо, базовый деңгээлде, бул дагы бир өтө жеңилдикти талап мындай алып келет экен. Ошондон улам мен дагы англис тилди абдан мындай кызыгуу менен окуп баштадым. Анан мындай өтө бир принципиалдуу адаммын. Мисалы, өзүмө дайыма студент күндөрүмдөн бери эле, мисалы, мен эч качан жумуш издебейм деген принципти коюп койгом. Бир нерсе үйрөнсөм, ошону эң мыкты деңгээлде үйрөнөм, жумуш мени издесин дейм. Муну башкаларга да дайыма сунуштап келем. Эгерде бир нерсени абдан жакшы үйрөнсөң, иш сени өзү издеп келет. Иш издештин зарылчылыгы жок. Бүгүнкү күндө айтыда дагы бир чоң көйгөй бар. Жумуш табылбайт. Жумуш таппай атышат да. Анткени
жөн эле бирөөнү ала беришпейт. Чындап бинимдүү бир жерде иштеп жүргөн, деңгээли мындай стажысы бар адамды алгысы келишет. Анан менден көп сурай беришет да, кантип жумушка киребиз? Мен ошол учурда айтам, жок дейм. Сиз жумушка кирүүнү ойлонбоңуз депчи. Мыкты үйрөнүүнү ойлонуңуз дейм. Абдан мыкты үйрөнсүн, иш өзү келет. Ооба. Билбесе ансыз деле ишке кире албайт. Анан дайыма ар жылы дагы ошол досторубуз, тааныштарыбыз Америкага мисалы грин карта толтурушат. Күз айларында толтуруп баштайт, анан жазында грин картанын жыйынтыгы чыгат. Америкага ошол грин карта аркылуу барууну бир мындай туура көрүшөт. Эми бул туура жол, негизи легалдуу жол. Бирок мен ошол студент күндөрүмдөн бери эле ошо грин картаны билгениме эле бир 15 жылдан ашып калды. Ошол күндөрдөн бери эле грин карта толтурбайм да. Бир принципке туруп алгам, мисалы мен Америкага барсам, же чакыруу менен барам, же жөн эле турист болуп барам депчи. Анан бүгүнкү күндө мындай жол көрүнүп тургандай болуп турат. Америка мына картадагы бул жагында турат. Америка уже мындай бизге көрүнүп калды да, себеби азыр IT аркылуу Америкага баруу биз үчүн өтө жеңил. Мен кааласам жөн эле турист катары деле барып келе алам. Бирок Кудай буйрса азыркы жакынкы пландарыбызда ошол Америкада, Чикагодо, Нью-Йоркто филиалдарыбызды ачалы деген ойлорубуз болуп атат. Себеби Кыргызстанда азыр бизде Бишкекте, анан Ошто 2 жерде офисибиз бар. Анан дароо эле ошол Америка жакта ачылсакпы деген иштердин үстүндө иштеп атабыз. Мен да бул чечимди, бул планды абдан туура деп бааламакчымын. Анткени негизи эле айтинин атасы бул Америка өлкөсү болуп эсептелет десем мен жаңылышпай болушум керек. Албетте бул IT технологиялардын келип чыгыш тарыхы ар кандай. Ар кайсы өлкөлөрдөн, ар кайсы окумуштуулардын изилдөөнүсү менен, иш аракеттери менен келип чыккан. Бирок бүгүнкү деңгээлге алып чыккан менин оюмча ошол Америка өлкөсү. АКШ туура болуш керек. Ошондуктан негизи эле ар бир балким IT адистеринин негизги кыялы ошол чоң гиганттар менен иштеп, өздөрүн ошол деңгээлге чыгарса туура болот деп. То есть ар бир IT адистин кыялы болуш керек. Бул кыялды мен деле туура деп эсептейм. Эмне үчүн? Анткени алардан тажрыйба алып, ошол эң чоң дүйнөнүн эң чоң жеңүүчүлөрү менен, гиганттар менен иштешип, анан ошол тажрыйбаны бул алып келип Кыргызстанга бөлүшсө, бул өлкөбүзгө эбегейсиз чоң салым болмок деп ишенип келатмын да. Анан биз болсо суроолорубузду уланта берели. Азырынча көрүүчүлөр силер суроолоруңарды даярдап тургула. Кийинки суроо, канча убакыт кетет? Мисалы ушул Flutter тиркемесин, то есть Flutter платформасын өздөштүрүп чыгууга, анан алгачкы кадамдарды, алгачкы жумуштар жасоого канча убакыт керектелет? Негизи бул мындай жалпылай бир убакыт коюу өтө кыйын. Анткени ар бир адамдын кабыл алуу деңгээли, үйрөнүү деңгээли ар кандай болот экен. Мисалы мен жеке өзүмдүн тажрыйбамда 4 ай окуп, анан дагы 1 айча бош жүрүп, то есть бош жүрүп дегенде окуп бүткөн, анан дагы 1 айча өз алдымча аракет кылып, анан 5 айдан кийин иштеп баштагам. Меники бир аз чынында жай кеткен. Мен мындай 33 жашта баштаган үчүн дагы бир аз баягы үйрөнүүгө болгон жөндөмдөр азайып калган болчу экен, чынын айтыш керек. Мындай оор болду. Ошол эле учурда менин бир окуучум ошол Flutter'ге мен өзүм алып келдим эле. 99-жылкы бала. Мен мектептеги окуучум болчу. Ал 3 ай окуп туруп эле, окуусун бүтүрбөй эле жумушка кирип кетип калган эле да. Анан аябай мындай бир чети таң калгам, анан бир чети мага аябай чоң мындай түрткү болгон, үйрөнүп кирсе болот экен деп таштаган эмесмин, ошондон улам. Анан ар кандай болуп калат, кээ бир эжелерибиз бар, мисалы 6-7 айдан бери, 8 айдан бери үйрөнүп жүрөт, бирок дагы деле жумуш таба албай атат. Эми эжелердики кичине кыйыныраак экен, баягы үй бүлө караш керек, балдарын караш керек, түйшүгү оорураак. Эжелер кичине көбүрөөк болуп калып атат.
Бирок абдан бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Ага. Жакынкы аралыкта эле биз ошол биз менен чоң окуп үйрөнгөн бир эжебизди 3 баласы бар, үй бүлөсү бар. Ал дагы абдан мындай балдарынын түйшүгүнөн, жолдошунун түйшүгүнөн мындай кутула албаган, дайым ошо тытынып үй бүлөм деген бир эжебизди ошол кыйынчылыктарына карабастан Швейцарияга жумушка киргиздик. $1,5 миң айлык менен. Өтө сонун иш. Бул аябай Ошол жакка кеттиби өлкөгө? онлайн иштейт. Бул жакта туруп иштейт онлайн. Ооба. Flutter багытында, Flutter адис болуп иштейт. Ооба. Өтө сонун. Мен дагы Flutter разработчик болгум келип кетти, чынын айтканда. Бул өтө чоң сонун мотивация десем жаңылышпайм. Эгер байкаган болсоңуздар, Турат агабыз дагы 33 жашында бул IT тармагына кирип, ушундай деңгээлде ийгиликтер жаратып атканын көрүп, жаш балдар, жаш кыздар эгер сиздер біздерди көрүп аткан болсоңор, демек келечек силердики. Эч качан университетте окуп атсаңар деле, университет бүткөн болсоңор деле бул кеч эмес. Жашыңардын эртелиги же жашыңардын өтүп кеткендиги бул эч кандай тоскоолдук эмес. Bunun barысы чоң мүмкүнчүлүк тескерисинче экенин Турат агабыз башта да далилдеп кетти. Ар бир бир түйшүк, кыйынчылык бул жаңы башталыш. Мисалы пандемияны мисал кылдык. Пандемия баары үчүн бул кризистин убакыты заманы болду, учуру болду деп айтып атышты. Бирок мен үчүн жаңы башталыш, IT дүйнөсүнө кириш болду деп позитивдүү бир маана жараттыңыз. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эми негизи суроом төмөнкүдөй болчу. Бирок жооп берип койдуңуз да. Баары күтүп аткан чыгар балким. Flutter тиркемесин жасоочулар канча айлык алат деген суроону берейин десем, Швейцарияда $1,5 миң алат деп айтып койдуңуз да. Ал эми Кыргызстанда канча айлык алышат? Ошол Flutter разработчиктер. Кыргызстанда деле негизи эми ошол жуниорлор жаңы ишке киргендер негизи $500 менен баштап атышат. Бул деле негизи Кыргызстан деңгээлинде жаман эмес. Анан эми бул биздин Кыргызстандагы кичине бюджетибиздин да чакталуу болгондугунан деп ойлойм. Бирок мен ушул жерде мындай нерсеге басым жасагым келет да, мисалы аябай көп да, мисалы ушинтип жумушка кире аламбы, анан канча айлык алышым мүмкүн деген сыяктуу суроолорду беришет да. Анан ошондойлорго айткым келет эле да, мисалы айлыкты ойлоп же кайсы мисалы Кыргызстандын ичинде бир мындай компанияда иштеп, ал жерде азыраак айлыкты максат койбой, менимче мындай чоң максат коюп башташса дейт элем да. Мисалы азыр жана айттым го, мисалы 3 айда ишке кирип кеткен деген менин окуучум бүгүнкү күндө ошол Google компаниясына ишке кирүүгө даярдык көрүп атат. Бул өтө чоң максат чынында. Анткени биз да буга абдан мындай жардамдашып атабыз, багыт берип, жол көрсөтүп дегендей. Google компаниясына ал кантип ишке кире алат? Анткени Flutter Google компаниясынын ичинде атайын Flutter Community деген багыты бар. Ошол Flutterчилер иштеген багыты бар. Ошол жерге жумушка кирүүгө мунун шансы, мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Себеп дегенде ошол жерге ал эми мисалы бизде Кыргызстанда кыйын да, мындай бир компанияга ишке кириш үчүн ал жерден тааныш карап көрсөмбү, анан эмне дейт экен деген ойлор болот. Мисалы Google'дан ошол Flutter Community'ге ишке кирүү үчүн белгилүү бир талаптары бар экен. Булар интернетте ачык экен. Ушундай нерселерди аткарса ишке кире алат деп. Азыр ошол биздин окуучубуз бул ошол жалпы талаптар аткарылгандан кийин мындай бир очколор берилет экен, балл жалпы 130 балл деп көрсөтүлүп атат. Биздин окуучубуз азыр 110 баллга жетип калды да. Демек кирип кетүүгө өтө жакын. Эми албетте эми ошол 130 баллды эле алып койгондун баары ишке кире бербейт. 130 балл алгандар көп, бирок бул бир аракет да. Максаттын чоңдугу. Анын ошондой чоң максаттары болгон үчүн бул жактагы кичине компанияларга ишке кирүү проблема болбой калат.
анча мынча айлыктарды мындай ойлонбой кире берет. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Абдан кызыктуу, маңыздуу, мындай мотивациялык кептер менен дагы коштолгон түз эфир болуп атат. Терең ыраазычылык билдиребиз Турат ага. Анан негизи кезекти биздин көрөрмандардын дагы комментарийлеринде келген суроолорго берсек жакшы болуш керек менин оюмча. Менде негизи суроо чындап абдан көп. Сааттап дагы суроо бере берсем болот да. Көбүнчө бизде көрөрмандардын суроолоруна жооп албай калып кеткен учурлар болгондуктан мен азыр комментарий бөлүгүн ачтым кайрадан. Мен анча мынча барактап комментарийлер болсо, комментарий келген суроолор болсо мен сизге узатканга аракет кылам. Азырынча жок экен. Суроолор жок экен. Анда суроолор келгенге чейин мен болсо өзүмдүн суроомду бере берейин. Эфирди сактап коюңуздарчы дейт. Албетте эфирди сактап коебуз. Сизде болсо биз суроолорду күтөбүз. Эми бизде Flutter Кыргызстанда кандай өнүгүп келе жатат? Буну сапаттуу Кыргызстандын шартында сапаттуу үйрөнүүнүн базалары кайда? Кимдерден үйрөнөбүз? Каяктан үйрөнөбүз? Эми мындай чындыкты айтыш керек, азыр курстар өтө көп. Flutter боюнча да мен билгенден ошо бир 5-6 жерде курс ачылып калды. Эң эле алгачкылардан болуп биз окутканбыз. Анан Megacom компаниясы окуткан Кыргызстанда. Megacom компаниясы дагы деле окутуп келет. Бирок алар менен да сүйлөшкөнүмдө алар мындай чынын айтканда Megacom компаниясы өздөрүнө баягы жумушчу табуу үчүн, программист табуу үчүн эле бир жылда ошол 100дөй адамды Flutter'га окутат. Алардын ичинен өтө саналуу гана, азыраак, балким 4-5 адам Megacom компаниясында иштеп калат. Бүткөндөр кайрадан өздөрүнүн жолун улантат, же башка жактан окуйт, же башка жактан жумуш издейт дегендей. Негизи Megacomду дагы сапаттуу окутат деп мен ишенем, анткени чоң компания. Бирок ал жерде бир маселе көйгөй бар, орус тилинде окутулат. Анан дагы бир канча IT буткемптер бар, алар дагы ошол Flutter'де орус тилинде окутушат. Мисалы ITC буткемп деген бар, алар дагы орусча окутат. Анан эми бул орусча окуткан жаманбы? Жок, жакшы эле. Болгону баягы айыл жергесинен келген, орус тилин эркин билбеген кыргызстандыктар үчүн бул бир аз мындай ашыкча түйшүк болуп калышы мүмкүн да. Кыргызча окуткандардан биз окутуп атабыз, бирок биздики бул толук кандуу курс эмес да. Биз мисалы билбейм, азыр дагы бир группа ачтык, бирок мисалы толбой калса жаап деле коюшубуз мүмкүн. Анткени биздин негизги ишибиз разработка болгон үчүн. Анан сиздер окутуп атасыздар, сиздердики дагы абдан мындай артыкчылыгын байкадым. Бул ошол мындай кайнаган ысыкта Бишкекте эмес, ошол алып барып эс алганча таза абада, көлдө. Бул аябай чоң артыкчылык деп эсептейм, ошол жака барып. Анан сапаты жагына келгенде мен дайыма ушул сөздү айтам. Мисалы, кээ бир учурда бир сапаттуу жерде окуу ийгиликке жеткирбеши мүмкүн. Бул адамдын өзүнүн жеке тырышчаактыгы да. Анан буга мисал катары биздин Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев сыяктуу улуу инсандарды мисал келтирем да. Алар Оксфордто, Гарвардта же азыркыдай мындай укмуш деген мектептерде, университеттерде окуган эмес. Алар тоонун баштарында, өздөрүнүн айылдарында, айыл жергелеринде окуп келип, медреседе окушуп, жерге отуруп жазып, бирок ошол илимдин маанилүү экенин сезип, артынан түшкөн үчүн ийгиликке жетишкен да. Ошол эле сыяктуу, мисалы, балким эң сапатсыз курсту таап, себеби мындай да бардык эле курстарда дайыма ушуну да айтам кээде. Мисалы, биз кымбат окутабыз. Биздики кымбат. Айына 15 миң. Жалпы 6 ай 90 миң. Анан мен ушуну айтам да, кымбат экен дейт. Кымбат дейм, бирок билесизби дейм, эгер сиз ушул такыр бекер болсо окуйт белеңиз десем, албетте окумакмын дейт. Эмнеге азыр окуп албайсыз? Flutter'дын сайты өзү 100% open source, ачык булактуу. Ооба. Гир сайтынан бекер оку. Десем, мындай жок болуп кетет да. Демек, окуганга чындап каалоо болсо, ал арзан, кымбат,
начар, жакшы, сапаттуу, сапатсыз бул нерсе шылтоо эмес. Окуйм Жолунда десе, курстун да кереги жок. Курстун да кереги жок. Окуйбу? Пожалуйста, flutter.dev деген сайтка кирсин, пожалуйста, бесплатный окусун. Ким тоскоол болуп атат? Жок. Болгону колунда бир ноутбугу болсо, интернети болсо болду, жетиштүү. Анан дайыма мындай мугалимге адам муктаж экен да, бирөө үйрөтсө жакшы экен да. Биз ошол, мен айтам, арзанбы кымбатпы билбейм, бирок биз 15 миңге окутабыз. Бекер жерден алып туруп, сизге 15 миңге окутабыз деп ачык айтам да. Маалымат бардык жерде бирдей. Маалымат бардык жерде бирдей. бардык нерсе методологияда. Туратагай, маанилүү нерсе айттыңыз. Мен дагы колледждеги кезим эсиме түшүп кетти. Анткени колледжде мен өзүм алгач экономикалык билим алганда бир жөнөкөй колледжде окуганбыз. Бирок Кудайга шүгүр ошол билимим бүгүнкү күнгө чейин жардам берип келет. Анан ошол жерде бир достум айткан эле. Биздин жаныбызда бир укмуш заңгыраган колледж бар. Анан биз аларга суктанчубуз. Анан ошентип ошол күндөрдүн биринде анан айтат эле да, досум дейт эле. Не важно, где мы учимся. Важно, как мы учимся, деп ошентип айтат эле. Кайсыл жерде окуганыбыз маанилүү эмес, кандай окуп атканыбыз маанилүү досум деп бир эскергени эсиме түштү. Ансыгандай кайсыл жерде кандай окуган маанилүү экендигин сиз дагы айтып кеттиңиз. Чоң рахмат. Достор, суроолор болсо жазсаңыздар болот. Мен кийинки суроого кезек берейин. Негизи темадан сырткары суроо экен. Кыргызстан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарына кирет дейт, бул канчалык дейт. Канчалык деп суроо бериптир. Эми бул мындай экономикалык коэффициенттерин, проценттерин чынында билбейм, мен экономист эмесмин. Анан бул нерсе чынын айтканда мени анчалык да кызыктырбайт. Бирок мен толук кандуу ишенем. Кыргызстанды жакынкы аралыкта, бир 10 жыл аралыгында дүйнөдөгү топ 10 мамлекеттин катарына кошууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде эч кандай бул баягындай кендик ресурстарыбыз эмес, баягындай алтыныбыз, күмүшүбүз эмес, бул бийлик өкүлдөрүбүз эмес. Бул жерде отурган ар бир жарандын милдети. Ар бир жаран ошондой максатты коюшу керек. Бул Кыргызстанды биз дүйнөдөгү топ 10 өлкөнүн катарына жакынкы 10 жыл аралыгында алып чыгабыз депчи. Анан бул ишке ашабы, ашпайбы, бул Кудайдын колундагы иш. Бирок биз милдетибизди аткарышыбыз керек. Аракетти кылабыз. Бул бирок ишеним менен аракет кылабыз, болот депчи. Демек, биз ишенип аткан болсок, Кудай Таала мага жеткирет. Болот. Эми жүрсө. Чоң рахмат. Кийинки суроого да кезек берели. Кийинки суроо болсо, сиздер заказ алып Flutter'га тест жазасыздарбы, заказга проект алып жасап бересиздерби деп суроо бериптир. Буга негизи жооп берип кетти. Ооба. Негизи ооба, алып жасап атабыз, бирок жакынкы 1-2 ай аралыгында заказ ала албасак керек деп ойлойм. Эми 2 ай деген бул бат эле өтүп кетчү иш. Себеби кээ бир тиркемелердин даярдалуу убактысы өзү деле 1-2 айга чейин созулуп кетет. Анткени бизде Кыргызстанда ошол заказчиктерибиз дагы бул жаатта мындай жаңы болгон үчүн көп нерселерди билбейт. Анан мисалы эч нерсе жок, кээде келип алып эле мындай дей беришет да, мисалы, могу Lalafo'дой приложение жасап берчи мага дейт. Мен айтам, Lalafo'ну эле колдонуп бербейсизби депчи. Демек, андай болбойт да, мындай анын биринчи идеясы өзүндө жаралыш керек. Ал идея бир дизайнер менен талкууланыш керек. Дизайнер аны чийип даярдап бериш керек. Андан кийин дизайнер менен ошол ээси менен отуруп алып биз талкуулашыбыз керек. Атайын техникалык тапшырмалары болот. Аны мисалы бул кнопканы басканда эмне болот, каяка барат деген суроолорду коюп, алардын баардыгын жазып чыгыш керек. Мындай баардыгы деталдуу болгон жакшы болот да. Анан жөн эле мындай мага Lalafo'дой жасап бергилечи деп келгендерге сунуш кылам, Lalafo'ну колдоно беришсин. Туура айтасыз. Негизги максатты так анык коюп туруп анан кийин каалооңду айтып атсаң, бизде негизи кээде Кыргызстанда ушундай учурлар көп. Эмне каалаганыбызды
чындап мындай майда чүйдөсүнө чейин анализ кылбайбыз да. Мына жалпылап эле укмуш идея келген сыяктуу, андан ал идея сенден башка эч кимге келбегендей эле ушундай жанталашып, иштебеген эле бир нерсеге жаныбызды ура беребиз. Негизи аналитикалык ой жүгүртүү, мындан анализ жүргүзүү жөндөмдөрү тилекке каршы бизде төмөн. Негизи бул нерсени айтып атканымдын себеби биздин курстарда айтып калдыңыз, Мурат агай. Ушул аналитикалык ой жүгүртүү, soft skills, адамдык сапаттар, ушул нерселерге да абдан көңүл бурабыз да. Анткени адам ийгиликтүү болуш үчүн бир маалыматка ээ болуусу жетишсиз. Адамдык сапаттар абдан чоң роль ойнойт. Мынакей сиздин өжөрлүк сапатыңыз, мисалы сиздин азыркы жашыңызга карабастан, 30-дан ашканга карабастан программист болгонуңузга мына адамдык сапатыңыз жардам берген да. Маалымат баарында маалымат, өзүңүз айткандай, бирдей маалымат. Ошол сыңарындай биздин курстарда дагы, урматтуу достор, эгер каалоочулар болсо, мен айта кетейин, бизде ушундай soft skillстер менен кошо адамдык сапаттарга дагы көңүл буруп, ал жактарды дагы инсандык өнүгүү тарабындагы алып кеткенге аракет кылабыз. Анан азыр бизде көлдө атайын буткемп болуп атат, көлдө салкын жерде окушуп атат, эртең менен кечке чейин IT дүйнөсүндө башка нерсеге фокус чачырабайт. Эртең менен ойгонушат, сабакка кирип кетишет, түштөн кийин чыгышат, тамактанышат, кайра практикага кирип кетишет. Ушундай таризде чарчаганда бир жумада 1-2 жолу эс алышат, атайын көлгө барышат, тоого барышат дегендей. Бизде дагы ушундай аракеттер болуп атат. Анан Кыргызстан жөнүндө сөз болуп калды, мен да кошумча алып кетейин, уруксат берсеңиз. Биздин 2032 жылга мындай 10 жыл деп сиз жалпылап айттыңыз, бирок мен конкреттүү цифра менен айтайын, 2032 жылга биздин абдан чоң максатыбыз бар. 2032 жыл 100 миң IT-син даярдайлы деген чоң планыбыз бар. Эмне үчүн? Анткени бир IT-синин орточо айлыгы, жалпылап орточо деп алганда $1000 деп эсептесек болот да. 500 алгандар бар, $2000 алгандар бар, 1,5 миң алгандар бар. Эгер бир $1000 алганда 100 миң IT Кыргызстанда иштеп баштаса, Кыргызстанда жок эле дегенде Кыргызстанга айына $100 миллион акча кирет экен. Жылына 1 миллиард 200 миллион акча кирет экен. Бул акчанын келиши үчүн эч кандай тоону казыштын кереги жок. Агрардык өлкө болуштун да кереги жок. Биз акылдын эмгеги менен дүйнөгө акылыбызды экспорт кылабыз. Дүйнөнүн каалаган жагында отуруп иштейбиз жана Кыргызстанга акылдын продукциясынан пайда болгон акчаны алып келебиз, мына ошентип өнүксөк болот экен да. Бул менин оюмча Кыргызстан үчүн мындай жөнөкөй акча эмес, аз акча эмес. Эгер ушул IT тармагынан деле 1 миллиард 200 миллион акча келип турса Кыргызстанга, бул абдан бутубузга турганга жолдор ачылат да. Ошондуктан биз 2032 деп чоң максат койгонбуз. Биз кичинекей кадамдар менен баштадык, бирок максатыбыз, аракетибиз күчтүү, максатыбыз бийик. Бул бардык жасап аткан мээнеттерибиз, эмгектерибиз Кыргызстандын келечеги жана азыр бизди көрүп жаткан жаштардын келечеги үчүн. Кийинки суроого рахмат берели, агай. Кореяда кыргыздарды окуткан буткемптер барбы деп суроо бериптир. Сизде маалымат барбы ушул боюнча, агай? Кореяда деле негизи окуучуларым бар эле, бирок IT окуткан буткемптерди кыргыздарды окутканын билбейм. Мен буга чейин укпадым, бирок Кореядагыларды биз окута беребиз. Себеби IT дүйнөсүндө чек жок. Ооба. Түшүнүктүү. Кийинки суроо бар экен, агай. Онлайн окуган менен офлайн окугандын айырмасы дептир. Ушуну мен дагы суроону бияктан байкап калдым. Сөзсүз буга жооп бериш керек. Негизи мен мындай баягы биздин мындай табиятыбызга сиңип калган, өзүбүз баарыбыз билген, негизи офлайн окуган бул аябай жакшы. Аябай жакшы. Бирок бүгүнкү күндө замандын талабына жараша адам өзүн тезирээк өстүрүү үчүн онлайн окугандын жолун үйрөнсө бул абдан жакшы болот экен. Мен өзүмдүн жеке тажрыйбамдан да айтып атам. Бул онлайн окуганда окуунун убакты сааты жок да, сен кайсыл учурда болсо каалаган учурда окуй бересиң да. Ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк. Офлайн окуганда адам кааласа каалабаса бир сааттарга билим алуу жөндөмүн чектеп коет да.
эртең менен 9-дан мисалы максимум 5ке чейин окуйм дейт да. 5тен кийин автоматтык түрдө мындай кабыл алуусун токтотуп эс алууга өтүп алат да. Башка Ошон үчүн практикага өтөт, ооба. Ошон үчүн онлайн окуу жөндөмүн өздөштүрсө, бүгүнкү күндө аябай сонун болот деп ишенем. Анткени бул онлайнда ала турган маалыматтардын саны өтө көп да, чексиз да. Өтө көп мындай. Издесең таба бересиң. Маалыматты куйт. Бир нерсени издеп баратып, бир нерсеге туш болосуң, аны издейсиң. Мисалы, бүгүнкү баарлашууда эле көрүп атам, мисалы сүйлөшүп атабыз. Менин оозуман бир канча терминдер чыгып атат. Сиз аларды дароо сурап калып атасыз да. Мисалы, мектепте билим алганда ушундай терминдер чыкса сурай албай калышы мүмкүн. Уялып же башка бир себептерден. Онлайн окуганда шак паузага токтотуп коюп сабакты ал сөздү издеп, бияктан таап, аны жазып алып, билимди мындай кенен алып кеткенге өтө сонун мүмкүнчүлүк бар да. Демек, офлайндын дагы, онлайндын дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок артыкчылык катары онлайн окуганды үйрөнсөк, бизге абдан чоң кенен аймак ачылат, кенен базалар ачылат. Анан аны үйрөнүүгө убакыт же болбосо бир жер керек болбойт. Өтө чоң эркиндикке ээ болосуң дагы, алдыга өсүүң чындап эле офлайн караганда жакшыраак болот. Туура айттымбы? Туура. Туратай, кийинки суроо, алгачкы окуу үчүн кандай окуу куралдар керек болот? Кайсы курал алсак болот? Мен кызыгып жүрөм дейт. Ноутбук бул ушуну аябай көп мага да мындай Инстаграмдан, WhatsApp'тан сурай беришет дагы. Ноутбугу жок айтини үйрөнсө болобу деп, анан эми мындай болбойт деген нерсе жок, болот. Негизи дептерге жазып окуп үйрөнүп аткан деле досторубузду билем. Бирок алар практика кыла албайт да, мындай сезбейт да. Мисалы, бул мындай маселе да, машина айдаганды же велосипед тепкенди, велосипедим жок эле же машинам жок эле үйрөнүп атам дегендей да. Машина айдаганды, машина менин өзүмдө машина жок, машина айдаганды үйрөнсөм болобу? Болот. Анын эрежелерин окуйм, машинанын түзүлүшүн окуйм, бүт нерсесин окуйм, үйрөнөм. Бирок аны мындай сезе албайм да. Ошону сезиш үчүн ноутбук эң биринчи. Анан үзгүлтүксүз интернет болсо аябай жакшы болот, себеби мегабайтым бүтүп атат деген кыжаалатчылык болбош үчүн үзгүлтүксүз интернет, анан эле мындай үзгүлтүксүз каалоо. Чексиз интернет жана чексиз каалоо. Аябай сонун сөз болду. Чексиз интернет жана чексиз каалоо. Турат агай, чогуңуз үчүн чоң рахмат. Анан кийинки комментарийге кезек келди. Дони Алимбаев деген биздин көрөрманыбыз жакшы суроо бериптир. Жасалма интеллект, искусственный интеллект бэкэндчиктерди да жоготот дейт. 100 000 адам жумуш таба алабы? Дүйнөдө программисттердин саны аябай эле көп болуп кетет го, 2032 эмес, эртерээк жетишсе болбойбу деген суроо бериптир. Жооп кетсеңиз туура болот керек деп ойлоп атам. Негизи бир тараптан ушундай дагы коркуу бар, чынында азыркы учурда мындай искусственный интеллект абдан өнүгүп келатат. Бирок мындай да эми IT ADC дегенде ошол искусственный интеллект эле бул Кудай Тааланын бизге берген бир мүмкүнчүлүгү, ошол интернетти бергендей эле ошол IT дүйнөсүндөгү бир адам, мисалы адам эмне үчүн дайыма бир нерселерди ойлоп табат? Адамдын ишин жеңилдетиш үчүн да. Искусственный интеллект дагы ошол кээ бир нерселерди түзүп чыгуу, бул программисттердин ишин жеңилдетүү үчүн иштелип чыккан нерсе да. Анан туура көптөгөн программисттер балким ишсиз калып калышы мүмкүн. Бирок ошол искусственный интеллект иштеткенге деле программист керек да, акырычы. Дони мырзаны абдан жакшы тааныйбыз, өзү деле программист. Муну мындай программисттик бир деңгээли бар болгондугу үчүн айтып жатканын түшүнүп атабыз. Балким жакшыраак жообун өзү дагы жакшы билеттир. Бирок негизи эми 2032ден эртерээк дагы даярдап чыгууга аракет кылсак деле болот. Эми бул сиздердин максат экен, Кудай Таалам ошого жеткирсин. Жалпы эле негизи бул Хайтек парк деген бар, билесиздер, Кыргызстанда. Алар дагы жогорку технологиялар паркы, кыргызча.
Алар дагы мисалы 50.000 программист чыгаруунун аракетин көрүп атат. Анан бизге окшогон адамдар бар. Мисалы биздин чындап 100.000 деген максатыбыз жок, бирок бир адамдын болсо дагы ошол жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылалы деген салымдарды жасап атабыз. Ошол эле учурда мисалы биз окуткан окуучуларыбыз сиздерге окшогон кадамдарга барып, мисалы сиз айтып атасыз 100.000 программист, эми бул сөзсүз ордун табат, иштейт. Искусственный интеллект канчалык өнүксө деле Кыргызстанга ошол мындай ошончо адамдын кирешесин эсептеп атасыздар, бирок ошолордун арасында мисалы бир адам чыксачы, мисалы Илон Маскка окшогон, Цукербергке окшогон, Павел Дуровко окшогон миллиарддык компания. ооба, ошол эле арабызда турган Доня Алимбаевге окшогон күчтүү адамдар чыгып, балким мисалы ошол 100.000 адам биз ойлогон эсеп менен киреше алып келгенге чейин эле арасынан бирөө жарым ошондой дүйнөлүк топ компанияларды ачып, өлкөбүздү мындай дүйнөлүк топ өлкөлөрдүн катарына кошуп коюшу бул эмнеге болбосун? Биз ошондой карайбыз. Себеби биздин окуучуларыбыздан биз аябай жакшы билебиз. Ошол 94-95 эле биздин окуучуларыбыз азыркы учурда мындай стартап компанияларды иштетип, Кыргызстандын деңгээлинде жакшы эле кирешелерге чыгып калышты. Мисалы айлык 200-300 миң доллар жөн эле айландырып атышат. Булар деле бир күн барып ошондой миллиарддык компаниялар болот деген биздин чоң үмүтүбүз бар. Ошон үчүн мындай биз аракет, жанагы айткандай эле биз аракетибизди кыла берели, калганын Кудай таалам өзү эң жакшысын билет. Кудай буйрса, ошол аракетибизди буйрса кыла беребиз. Анан жакшы суроо болду. Бул боюнча мен дагы кошумча алай кетсем жакшы болуш керек. Негизи биз искусственный интеллект, Турат агай сиз айттыңыз, ошолорду колдонгонду, искусственный интеллектти түшүнгөн, аны колдонгонду билген да адамдар керек. Уже бара-бара биздин багыт балким окутуу багытыбыз азыркыдай бэкэнд, веб-разработка, жобосу Flutter тилдеринде, платформаларында тиркемелерди иштеп чыгуу эмес, ошол искусственный интеллект багытында. Ошол жасалма акыл дейбизби, кандай дейбиз? Жасалма акыл эстесек туура болобу? Жасалма акылдарды туура колдонуп, аны өлкөсүнүн өнүгүүсү үчүн, ушул тармактын өнүгүүсү үчүн адис катары жетишкен адамдар дагы керек да. Мен азыртан эле биз изилдене баштадык. Кийинки жылкыга ушул искусственный интеллектти окутууну биз программабызга киргизип атабыз да. Кудай буйрса, бул багытта да Кыргызстанда алгылыктуу эле иштер алып барат деп ишендире алабыз. Кыргызстан Орто Азиядагы алдыңкы IT компаниялардын, IT өлкөлөрдүн бири болот деген чоң ишеничим бар, үмүтүм бар. Анткени жаштардын көбү бул нерсени түшүнүп, ошол нерсеге атаандаштык дагы бизде өсүп баратат. Атаандаштык болуу жерде мен терең ишенем, өнүгүү сөзсүз болот. Ошондуктан бул көп деле сарсана боло турган нерсе эмес. Тескерисинче ошол ыкка жараша адаптация болуп, өнүгүп өсүп кете беребиз деген үмүтүм бар. Анан акыркы суроо болсун, Турат агай. Биздин убактыбыз чегине бүтүп баратат. Бул акыркы суроо азыр каякта калды? Бир суроо бар болчу. Айтышым болуп Кыргызстанда өнүгүп өсүп кетиш кыйын экен. Ошого башка жакка барып, башка өлкөгө иштеп барып жатабыз. Берип жатабыз. Ошол боюнча оюңуз деп сураптыр. Суроону өтө жакшы түшүнө албадым, бирок мындай жалпылап түшүнгөнгө аракет кылмак окшойт. Эми так, ошон үчүн мисалы Кыргызстанда эмес башка жакта иштеп атабыз дегенде айтып атат окшойт. Эми ооба, азыркы учурда Кыргызстаныбыздын мындай жалпы баягы финансылык абалы белгилүү да. Жана айттым, мисалы Укмуш деген ошол банктардагы IT багыттарындагы адистер деле мисалы ашып кетсе 100.000 сом тегерегинде айлык алып атат. Швейцарияга жаңы эле ишке кирген биздин окуучуларыбыз жаңы курсту бүтүп эле ишке кирип 1,5 миң, 2 миң долларлык айлыкка кирип кетип атат да. Мисалы бул жерде 3 жылдык, 5 жылдык тажрыйбасы бар программисттен көп айлык алып атат. Эми бул жагы туура. Анан
Эмнеге болбосун ошол сыртта иштеңиздер, андан тескерисинче ошол жакшы эмеспи? Мисалы Кыргызстан өзүнүн эле ичиндеги акчаны өзүбүздө айландырып бергенден көрө сырттан келсин акча. Бул эмне күнөөбү? Жок. Сырттан келсин. Бул биз Кыргызстанда мындай элибиздин саны аз экен. Мисалы чоң заводдорду, мисалы ушул сөз уктум эле бир канча жыл мурда, мисалы Сауд Арабиясына ошол койдун этин экспорттоо боюнча договор кылганы биздин бизнесмен агаларыбыз барса, мисалы күнүгө 100.000 деген кой союлат экен да. Ооба. Анан ошончо койду биздин Кыргызстан бере албайт экен да. Ошондон улам договор токтоп калган да. Биз мындай физикалык элибиздин саны аз болгон үчүн, жерибиз кичине болгон үчүн физикалык жактан кээ бир нерселерге жетишпешибиз мүмкүн экен. Бул мындай интеллектуалдык нерсе да. Мисалы дүйнөгө Кудайга шүгүр керек болсо ошо мындай 100.000 эмес 1 миллион программистти чыгарып ийгенге күчүбүз жетет да. Мисалы эчтеке кылышпасын, тала айдабасын, жөн койсун, мындай кереги жок. Мал бакпай эле койсун, кереги жок. Ошо 1 миллион программист сыртка чыгып иштеп кетсин. Мигрант болуп иштегенден көрө бул аябай жакшы нерсе да. Эми баягы бул жерде мигранттыкты басмырлоо эмес. Бирок андан жакшыраак жол бар экенин көрсөткүм келип атат да. Биз азыркы учурда көптөгөн мигранттардын жолун ачканга аракет жасап атабыз. Туура айтасыз. Негизи биздин дагы идеябыз негизи ушул нерседе да, биздин кесиптик лицейлер Россияга жумушчуларды даярдайт да, мындайча айтканда. Караш бакчыларды, ремонтчуларды дагы башка толтурат. Анын ордуна биз ошол кесиптик лицейлерди жарымын эле калтырып, баягы жарымын ошол бул сварщиктер дагы, ширетүүчүлөр деле керек. Өзүнүн өлкө өз үчүн калсын, мейли. Евроремонт жасаганды билгендер, эмирет жасаганды билгендер, алар да керек, алар да калсын. Бирок жарымын IT багытына буруп салсак деген ушул сунуштар менен жүрөбүз да. Аракетти дагы болуп атат ошол багытта. Анткени биз сиз айткандай кара күчүбүздү эмес, акылыбызды дүйнөгө экспорт кылсак көбүрөөк утат экенбиз. Дагы жолу сизге Туратага терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн эфир абдан маңыздуу, жандуу, өтө маалыматка толо. Кыскасы 110%ке өзүн аябай актады десек адашпайм. Биздин көрүүчүлөргө да терең ыраазычылык. Санарип менен бирге болуңуздар, достор. Турат агайыбыздын дагы насааттарын угуп, агайыбыздын посттору менен да дайыма тааныш болуп турууга чакыра кетем. Анткени мурда сырттан тааныган болсом, азыр эфирде агайыбызды дагы кеңирээк, тереңирээк таандым десем адашпайм. Сизден дагы алдыда көп керектүү, пайдалуу маалыматтарды алып турабызга ишенебиз, агай. Дагы алдыда башка дагы темаларда кызыктуу маек курсак болот экенине дагы бүгүн ынандым. Буюрса алдыда дагы эфир кылсак, көрөрмандар дагы макул болуш керек. Ошондуктан сизге эми азыр терең ыраазычылык билдирүү менен акыркы сөз дебейинчи, эми кандай десем, кийинкиге чейинки пауза сөзүн деп коелу. Сизге кезек берем. Рахмат Аязбек мырза. Мен да ишенип турам, абдан пайдалуу, жакшы эфир болду деп. Мен негизи көбүнчө мындай текст маалыматтарды жазам, мындай сүрөт же видео эмес. Мисалы көбүнчө, мисалы Инстаграмга сүйлөп киргизген видеом почти жок. Кээ бир учурда бир сүрөтүмдү киргизип болбосом, көбүнчө текст жазганга аракет кылам. Ошол окурмандар кирип ошол тексттерди окуп, сөзсүз пайда алат деген үмүттө жазып атам. Китеп кылып да чыгарам. Жазып аткан макалаларым бир китептин деңгээлинен ашып калды. Болгон аларды сорттоп, коомчулукка ошол оюм бар, үмүтүм бар, бекер эле ошол чыгарып элге кайра таратам деген. Анан эми акыркы сөз эмес, албетте дагы эфирлерди уюштуруп туралы, биз сизди конокко чакыралы дегендей. Жалпы эле көрөрмандар, жалпы эле ошол Санарип кемптин катышуучулары жана коноктору сөзсүз түрдө окуп, өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Өзүңүздү өнүктүрүңүз, бул автоматтык түрдө өлкөнүн өнүгүүсүнө салым болуп эсептелет. Ошону унутпаңыз. Мен эмне кыла алат элем, анан отуруп алып куру кыялга батып,
Мен президент болсом антип салат элем, мен депутат болсом мынтип салат элем. Көрүп атасыздар, биз ишенген канча деген адам депутат болуп келди, президент болуп келди, бирок бир нерсени кыйрата алган жок. Биз өзүбүз кыйратабыз, ар бирибиз. Мен ишенем, ушул арабыздан ошол мындай дүйнөнүн эң алдыңкы деген инсандар ушул арабыздан чыгарына мен толук ишенем. Болгону максаттарды чоң коебуз, аракетибизди кылабыз, өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Болгону эле ошол. Анан эмне дейбиз? Айтек кылгыла сөзсүз, кара күчүңөрдү эмес, акылыңарды саткыла. Бул күнөө эмес, жаман эмес, бай болуу жаман эмес. Мисалы, жакыр болуп, ар кимден жардам сурап жашагандан көрө бай болуп, бирөөгө жардам кылып жашаган дагы жакшыраак деп эсептейбиз. Бул күнөө эмес, дагы кайталап айтам, бул күнөө эмес. Бул кайтып аябай сооптуу иш, жакшы иш. Арабтар мечит салып берсин, түрктөр мектеп салып берсин, анан орустар база куруп берсин деп күтүп отуруп эмес. Керек болсо ошол иштерди Кыргызстанда бир адам өзү кылып кое турган деңгээлге чыкса болот. Бул акылдын күчү менен, билимдин күчү менен. Биз ошону күтөбүз. Арабыздан бирөө чыксын, мектебин курсун, арабыздан бирөө чыксын, мечитин курсун. Анан арабтар эле келип мечит сала берип, мектеп аз болуп кетти деп эч ким талашпасын. Инсан инсанды жаман көрбөсүн. Өңү үчүн, түзү үчүн, дини үчүн эч кимди жаман көрбөй эле койсун. Биз деген эркин мамлекетте жашайбыз. Мен мусулман болгонум үчүн христиандар мени жаман көрбөсүн. Динсиз болгон үчүн мен эч бир адамды жаман көрбөйм. Ал өзүнүн тандоосу, ал өзүнүн жашоосу. Ошон үчүн биз мындай эркин бир мамлекетте ынтымак менен гана чоң ийгиликтерге жетерибизге толук ишенем. Сизге чоң рахмат. Рахмат чоң. Дагы бир жолу чоң рахмат. Сизге буюрса Турат агай, кийинки эфирлерден кайра көрүшкөнчө амандыкта болуңуз, тезок болуңуз. Чоң рахмат. Саламат туруңуз. Урматтуу достор, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Санариптен кандай окуйбуз дейт? Бизде күзгү группаларга кабыл алуулар башталган. Бизде көрсөтүлгөн аккаунтта көрсөтүлгөн номерлер бар. Номерге байланышсаңыздар биздин менеджерлер жардам берет, маалымат берет. Анан ошентип окууну баштасак болот. Эскерте кете турган нерсе, быйыл тилекке каршы көлдөгү буткемп уже бүтүп баратат. Күзгү курстарыбызга жазылсаңар болот. Кийинки жыл болсо да жайында буткемп уюштурабыз көлдө, ага дагы даярданып берсеңиздер болот. Так, башка суроолор болбосо мен дагы эфирди жыйынтыктаймын. Ар бир көрүүчүгө мен терең ыраазычылык билдирем. Биз менен бирге болуңуздар. Эркин болуңуздар. Санарип көчмөн болууга чакырам. Алга Кыргызстан, алга IT тармагы, алга IT дүйнөсү. Ийгилик.